Апаке, ак сүтүңдүн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп олтурган кезиң. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроолорун калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп, чоңойттум? Ооба, апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаар сөзүм, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Душмандын талалуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба, апа. Эч ким ыйлабасын. Кош. Түбөлүккө кайыр кош. Кош. Караңымдан айланайын. Алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов.